Саламатсыздарбы, эфирде Данакер программасы. Бүгүнкү чыгарылыш Баткен облусунда тартылып жатат. Бүгүнкү темабыз инвесторлор жана жергиликтүү калк менен алардын мамилеси, конфликттер жана ал конфликттерди азайтуунун жолдору. Бүгүнкү коноктор менен тааныштырып өтсөм, Хаит Айкынов, саламатсызбы, акыйкатчынын Баткендеги өкүлү, жергиликтүү эксперт. Экинчи коногубуз Ачылбек Бекташев, саламатсызбы, Баткен областык администрациясынын инвестиция жана тышкы экономика байланыштар бөлүмүнүн башчысы. Жана биздин негизги кийинки коногубуз Элмира Ногойбаева, эксперт, саламатсызбы, жана Зайнидин Курманов, экс-спикер, тарыхчы жана саясаттануучу боюнча профессор. Алгач биринчи суроом инвесторлор менен жергиликтүү калктын ортосундагы конфликттерди алганда, алардын негизги себептери эмнеде болуп жатат? Если мы возьмем Баткенскую область, это вот очень хорошо видно, что на самом деле мы не знаем этот регион, и нам кажется, что это регион, где очень много конфликтного потенциала, приграничного, связанного с инвесторами, с местным населением. На самом деле, наверное, пора посмотреть на эту ситуацию по-другому. Вот та же Баткенская область, это практически вся таблица Менделеева. И вся таблица Менделеева, которая является богатством как государства, так и местного населения, людей. И это как бы неоспоримый факт, но и то же самое неоспоримый факт, что приходят сюда инвесторы, которые пытаются заниматься этим благом. Но как производятся конфликты в таких ситуациях? Как мы можем их разрешить? Почему очень много спекуляций на эту тему? Почему на самом деле нет ни одного месторождения, которое бы достаточно функционировало, давало бы прибыль как местному населению, так и государству, так и инвестору? Вот эти три стороны недостаточно эффективно работают. Спасибо, Зайдин Карпекович. Если как бы вы обрисовали ситуацию, да, сформулировали проблему, в чем основная проблема? Есть мифы, советское наследие, это называется. Мы с недоверием относимся к иностранным инвесторам, поскольку 70 лет нас воспитывали, что это империалисты, которые преследуют собственную выгоду. Хотя это далеко не так. Поэтому нужен диалог. Хайт Мырза, мына сиз Баткенде көп жылдардан бери эл менен иштешип келе жатасыз да. Эгер биз ошол инвесторлорду алсак, жана жергиликтүү калкты алсак, ошол конфликттерге көз чаптырсак, маселе эмнеде болуп атат, негизги маселе? Эл менен инвестордун ортосунда мамилелер такталган эмес. Мисалы үчүн биздин өкүлчүлүккө акыйкатчынын намына Майдан айылдык кеңешинин депутаттары кайрылышты. Барып иликтеп көргөндө чынында эле биринчиден эл эмнеге нааразы? Эл сырттан келип эле бир компания бир күн техникасын алып келип, экинчи күнү адамдарын алып келип эле бир жумуштарды аткарып атат. Ал жерде түбөлүктүү жашаган эл ага нааразы, себеби ата бабасы жашаган жер деп алар ыйык сезишет. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, ошол келген инвесторлор биздин мамлекетте кабыл алынган мыйзамдарды так аткарбай атат. Алар дагы эле ошол сурамжылап жана депутаттардын пикири боюнча бул жерде лицензияны эле Бишкектен бир коррупциялык жол менен алып эле, кандай бир адамдар менен, чечүүчү адамдар менен мамиле түзүп эле алып иштетип, жергиликтүү эл менен эсептешпеген учурлар болуп, анан элдин наразылык чыгып атат, Рахмат сизге, Ачылбек мырза. Ушул жерде айтылып атпайбы, инвесторлор келет, копол түрдө элечи түшүндүрүү иштери жүрбөй жатабы? Мисалы үчүн сиздин бөлүмүңүз, сиз жетектеген бөлүм инвесторлор менен иштешет да, алар келип, ошол элде бир наразылык пайда болсо, же түшүнбөй атса, же бир суроолор пайда болсо, кимдир бирөө түшүндүрөбү ошол маселелерди? Азыркы күндө мурда кандай бир себептерден ушул Майдан, Апрельский, кембайыл менен иштетүүчү месторожденияларга сертификат, лицензиялар берилген, алар эл менен макулдашпай туруп берип койгон. Ошонун кесепетинен ушул уруш, жаңжалдар чыгып, тополоңдор чыгып, камчалаган митингдер болду. Азыркы күндө бардыгы эле кийин кайсы айыл округу өзүндөгү аныкталган кембайлыгын иштете турган болсо, биринчи элге коюп, элден кийин айылдык кеңешке коюп, айылдык кеңештин сессиясы да каралып туруп, анан районго, областка берилип атат. Биз эми негизи ушуну жоюу максатында биринчи ошол кайсы эле
кен байлык болбосун, кайсыл эле жерде кен байлыкты иштетүүдүн биринчи алдын инвесторго биз талап кыла турган долбоорлорду жазып атабыз. Ошо долбоорлорду жазаардан мурун ошол жергиликтүү эл менен иштешебиз деп атпайсызбы? Алар барып сүйлөшөсүздөрбү? Кандай жүрөт? Макулдашып, байла куруктар менен өкмөттөр менен макулдашып, эл качан гана өзүнүн немесин бергенден кийин макулдугун, анан биз аны донорлорго сунуштаганга аракет кылабыз. Азыр бардык область боюнча бардык жерлерде ушундай биздин өнүгүү программасы 2017-жылга чейинки жазылган. Ошондо ушундай такталган элдин макулдугу бар гана долбоорлор. Хайыт мырза, сиз айтып атпайсызбы? Элди укпай жатышат, инвесторлор келип жатат. Бирок ошол эле мезгилде биз акыркы убакта көрүп жатабыз да, бир мындай лидерлер деп койсок болот, тырмакчанын ичиненчи. Анан алар бирөөнү угабы же болбосо мындай козутуп коебу, ошондой учурлар дагы жок эмес да, Ал кимдин кызыкчылыгы болуп жатат ошол жердечи? Мисалы үчүн митингге чыккандачы. Шамбисай кени боюнча алып карай турган болсок, элдин наразычылыгынын натыйжасында межведомственный комиссия түзүлгөн. Мамлекет өкмөт тарабынан. Ошол комиссиянын корутундусунда жазылып турат. Бул месторождение же ошол кен байлык компания иштете турган жер. Ошол Исфайрам суусу чогула турган бассейн деп коет экен, ошол бассейндин аймагында жайгашкан. Эгер аны азыркы открытый ачык эмес жолу менен иштете турган болсо, ал чоң зыян келтирет. Анализдер көрсөтүп атат, нормадан 2-3 эсе ашыкча жана зыяндуу заттар бар. Ошол мезгилде ал ошол жанагы межведомственный комиссиянын корутундусуну бир дагы мамлекеттик орган жетекчиликке алуу оңдогон эмес. Албетте эл наразы болуп, жыйынтыгында убактылуу ошол компания токтоп турат. Бүгүнкү күнгө чейин ал маселе чечиле элек. Зайдин Карпекович, каков выход из этой ситуации? И причина только лишь в том, что вот у нас недостаточно правовой нормативной базы. Жок, албетте нормативдик документтерде түзүлүп атат, балким кемчиликтер бар. Бирок бул жерде бир мындай тенденция болуп атат да. Биздин өкмөттөр ким башкарат? Технократтар көбүнчөсү, бизнесмендер же башка кесиптерде иштеген адамдар көп нерсени билбейт. Кыргызчылык, тууганчылык деген нерселерди биздин коомчулукту башкарат. Биз үчүн бул баалуулуктар. Ошолорду эске алыш керек, э? Эске алыш керек, албетте. Но бекерден кечээ катыранда сүйлөшкөндө айтылбады аксакалдар. Бир эмелери жок экен, уяты жок экен, келип бир батасын, элдин батасын келип айтып берип, батасын алып кетсе колдойт элек деп. Анткени салт болуп калган да. Салт болуп калган. Вот ошол салтка көңүл бурбагандык. Но здесь есть такой парадокс, он очень важный. Например, мы берем Баткенскую область как некоторую модель Кыргызстана. Да, вот на модель. Потому что проблемы схожи, да? Здесь нужно сказать, что на самом деле, вот если мы возьмем именно Баткенскую область, здесь достаточно законопослушный народ. Трудолюбивый, самый трудолюбивый, на мой взгляд. Законопослушный. С одной стороны, а с другой стороны, большие, но на самом деле серьезные возможности, недра, богатства и так далее. Но нужно здесь говорить еще про такой очень важный факт, как когда мы видим ситуацию достаточно конфликтную между инвесторами и местным населением. Очень часто присутствуют практически везде некоторые заинтересованные стороны. Эти заинтересованные стороны, они играют такую, скажем, такую щепетильную функцию, потому что непонятно, как выдается разрешение и так далее, да. А потом очень часто, что приходит инвестор, он вкладывает достаточно серьезные ресурсы, и вот на этом этапе местное население его изгоняет. Очень многие манипулируют темой земля отцов, родина и так далее, и так далее. И при этом
тоже тот же самый участок, он и перераспределяется. И очень часто, когда приходят зарубежные инвесторы и вкладывают сюда ресурсы, соответствуют каким-то экологическим нормам и прочее, они изгоняются, и происходит перераспределение земель, и они перехватываются, уже готовые, разработанные проекты перехватываются другими, скажем так, инвесторами. И при этом дело не идет. Очень часто бывает, что один и тот же участок перехватывается несколькими инвесторами, и при этом развитие тоже не идет. 2013 жылы Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 849 митинг жана каршылык акциялар өткөн. 2014 жылкы митингтердин саны болсо мындан 2 эсе азыраак. Каршылык акциялар саясий мүнөздө болсо дагы экономика бизнеске алды менен чоң кесепетин тийгизет. Мисалы, жолдордун жабылганынан соодагерлер, жүк ташуучулар азап тартат. Чыгымдардын жалпы суммасын эсептеп чыгуу кыйын, бирок кесепеттери айдан ачык. Карап көрсөк, Кумтөрдүн тегерегиндеги митингтерден кийин Центеранын акциялары арзандайт. Демек Кыргызстандын бул компаниядагы үлүшү да азаят. Инвесторлор менен ишкерлерге түздөн-түз таасир эткен митингтердин айрымдарынын тизмеги. 2013 жылдын башы өлкө нааразычылыктардын толкунунда жерлерде өткөн митинг нааразычылык акциялардагы талап Кумтөр кенин улутташтыруу. Айланбай Ысык көл областынын Саруу айылынын тургундары Кумтөр кенине кеткен жолду буушту. 3 күндөн кийин болсо Ысык көлдө 3 күндүк масштабтуу митингтер башталды. Ал турсун президент аймакта өзгөчө кырдаал жарыялоого аргасыз болгон эле. Талап баягы эле Центера менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу. Жайкы тынымдан кийин нааразычылык акциялардын толкуну кайра башталды. Бул ирет эми жерлерде митингке чыккандар Кумтөр кенин иштетүүчү бирдиктүү ишкана түзүү боюнча Центера менен түзүлгөн меморандумга каршы чыгышты. 2013 жыл Кумтөр кени үчүн тынчы жок жыл болду. 2014 жылдын башыдагы нааразычылыктар менен башталып, 15 январда өткөн оппозициянын курултайында Кумтөрдүн 67% үлүшүн Кыргызстанга алуу боюнча чечим чыгарышат. Бул маалда Торонто биржасында айланган Центеранын акциялары дээрлик 3 эсе кунун жоготот. Айланбай эле кайрадан митингтер. Бул жолу Кара-Балта шаарынын 50дөй тургундары Жумда мунай иштетүүчү заводуна каршы чыгышат. Дагы бир айдан кийин Жумгал районунун Чаек айылынын тургундары митингке чыгат. Талабы кара кече көмүр кенин улутташтыруу. Апрель айынын башында болсо нааразычылыктардын толкуну Таласта уланат. Шыралжын алтын кенин иштетүүнү токтотууну талап кылган жергиликтүүлөр бийлик өкүлдөрү менен тил табыша албай Талас-Тараз суу самыр жолун буушат. 2015 жылы болсо митингтердин активдүүлүгүнүн көбү жер үй кенинин тегерегинде болду десе болот. Жайдын башы менен Таластын 50дөй тургуну кенди иштетүүгө каршы чыгышты. Айланбай эле жер үйдү иштетүүгө каршы митинг кайрадан кайталанып, анда ар кандай маалыматтар боюнча 500дөн 4000ге чейин киши чыккан. Жер үйдү иштетүүгө каршы митингтердин кезектегиси 21 июлда болду. Мындан 3 күн өткөндөн кийин эле Жалал Абад облусунун бир катар тургундары Бозумчак кенине кеткен жолду буушту. Инвесторлорго коюлган негизги талап жолду оңдоо жана ишке бир гана жергиликтүүлөрдү алуу. Ал эми Казак Мыс Голд Кыргызстан компаниясы жолдун жабылышынан 424 000 сом чыгым тартканын билдирген. Гендердин же башка инвестициялык долбоорлордун тегерегиндеги мындай митинг нааразычылык акцияларды бир бетке мүнөздөгө болбойт. Акча кыймыл аракет жүргөн жерде сөзсүз түрдө кызыкчылыктар кагылышат. Бул саясий топтордун кызыкчылыгы, ал турсун Крим дүйнөнүн аралашуусу болушу мүмкүн. Керек болсо атаандаш инвесторлор, компаниялардагы жергиликтүү элди курал катары колдонгон учурлар жок эмес дейт Эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Темир Ажыгулов. Көп учурларда ошо сиз айткандай группалардын кызыкчылыгы жеке өзүнүн кызыкчылыгы болуп чыгат. Өзүнө ошол компанияга тендерге алуу, өзүнүн техникасын киргизем, же болбосо өзүнүн кишилеримди коем, ошого окшогон бир эми майда барат айтылбасын, бирок ошого окшогон жеке кызыкчылыктар да. Ушундан улам өзү ала албай калган үчүн, өзү өтпөй калган үчүн аны элди дүрбүлөтүшөт. Албетте элдин арасында деле чыгат, мисалы үчүн жумушка кирбей калгандар болушу мүмкүн, туурабы? Ошол жерге жайгашпай, орношпой калган болушу мүмкүн. Ошого окшогондорду таап, ошолор менен сүйлөшүп, ошолорду дүрбүлөтүп алып чыккан учурлар көп болуп атпайбы? Көрүлүп атабыз да. Анын айтымында инвесторлор менен элдин ортосунда арбитр болуучу бийлик системасы четке кача бергендиктен мындай конфликттер өрчүп жатат. Же бир компанияга келип, ошо компаниянын көйгөйүн угуп, анан жергиликтүү калкка барып, алардын көйгөйүн угуп, ортодо бир площадка түзөлү, диалог кылалы, сүйлөшөлү дегендин ордуна бир тараптуу болуп алышат, же болбосо такыр эле тарабын айтпайт да. Биз бияка да макулбуз, тияка да макулбуз депчи. Бул туура эмес саясат да. Себептен мамлекет болгондон кийин мамлекет ортодогу баарын башын бириктирүүчү орган болуш керек. Себептен мамлекет ошол компанияга мамлекет уруксат берген, лицензиясын берген, иштөөсүнө, иш кылуусуна баардык керектүү кагаздарды берип атпайбы мамлекет? Берип аткандан кийин ошого жооп бериш керек да. Ошол жергиликтүү калкка барып, балким токен тармагына тиешелүү болсо, айтыш керек андачы, мына ушул компания лицензия берилген, бул компания мондой технология менен мындай убакыттын ичинде мындай жумуштарды аткарат депчи. Ошол жергиликтүү калк менен сүйлөшүп, ошону айтып, көрсөтүп, түшүндүрүп. Анан компаниянын багы орусча айтканда на произвол судьбы калтырбай, биз сага кагазды Бишкектен бердик, анан төө баштан ары эмне кыласың, өзүңдүн проблемаң эмес. Албетте, инвесторлордун баары периштелер деп айтууга болбойт.
Кыргызстан өңдүү бийлик системасы бошураак, башаламандык орун алган өлкөлөргө көбүрөөк кузгун инвесторлор көз артары дагы айкын. Адатта кузгун инвесторлор элдердин нааразычылыгына дагы, тез алмашкан бийлик системасына дагы кайыл болуп, чоң тобокелдик менен келет. Демек тобокелдигине жараша ошончо бат пайда табууну көздөйт жана алар жергиликтүү элдин кызыкчылыгын эске албайт. Бирок келип эле жоопкерчилик мамлекетте болот дейт сингапурлук Inop Holding компаниясынын директору Арслан Койчиев. Эми ошол чет өлкөлүктөрдүн маңдайында бул кузгун экен, бул абийирдүү инвестор экен деп жазылуу эмес да, туурабы? Ал жерде ар кандай схемалар, ар кандай оюндар жүрөт. Ал оюндарды ал схемаларды эч ким тыюу сала албайт. Ал схемаларды ошол батыштын бийликтери дагы тыюу салганга акысы жок. Кимдин мүмкүнчүлүгү жетет, кимдин таланты жетет, кимдин фантазиясы жетет. Жөндөмүнө жараша ошол проекттерди алар дагы сүрөөнгө алууга акылуу. А бирок ошол схемаларды, жөнөкөй схемалардын ичинен канчалык бизге жемиштүү болорун биз бул жерде карап, биринчиден карап, экинчиден башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алып, үчүнчүдөн биздин кадрлар мына ошондой схемалардын болорун, мына ар кандай проекттер болорун, ошолор канчалык үзүлүү болорун алдан ала ассессмент дейт эмеспи, баалап, анан эксперттик жыйынтыгын чыгарып берсе жакшы болмок. Айланып келип эле бул жерде дагы жоопкерчилик кыргыз бийликтеринде деп эсептейм. Эл инвестициялык долбоорлордун пайдасын жеке өзү сезгенде гана инвесторлорго карата мамилесин түздөйт дейт Монголиянын мурдагы премьер-министринин кеңешчиси Алтай Хангай. Конечно, бывали моменты, но я бы не сказал, что в Монголии этот вопрос так остро стоит, как сегодня в Киргизии. Бизде элдин инвесторлорго болгон мамилеси татаал болгон бир учурлар болгон. Бирок ал Кыргызстандагыдай курч деңгээлде эмес эле. Ошол эле тоо кең тармагына болгон инвестициялар менен акыркы жылдары Монголиянын экономикасы бир топ өзгөрүүлөр болду. Ички-дүң продукциясы жогорулады. Бул дагы элдин жакшы жашоосуна өбөлгө болду. Азыр бизде инвесторлорго башка көз караш менен мамиле кылышат. Эң негизги жөнгө салуучу бул рынок. Компания жумуш орду менен камсыз кылып, жакшы майына сунуш кылып жатса, эл деле түшүнүп жатат. Анткени тоо кең аркылуу иштеп, акча тапканга, бизнес кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатпайбы? Хорошими зарплатами, все такое, народ же понимает. Инвестициялык долбоорлорго каршы чыккан жергиликтүү элдин баары эле саясий курал деп айтууга болбойт. Алтын чыккан жерде жашап жатып жолубуз жаман, же мектеп жок деген дооматтар дагы орундуу. Болгону бул дооматтар инвесторго эмес мамлекетке коюлушу керек. Себеби өкмөт өкүлдөрү тийиштүү бир тартип менен инвесторлорду киргизип, салыгын чогултат. Ал эми ошол салыктар канчалык максаттуу колдонулуп, жергиликтүү элге жетип жатабы? Бул башка суроо. Бул маселенин саясатташып кеткени жана өз кызыкчылыгын көздөгөн тараптар бар да. Саясатчылар шайлоонун алдында күчөйт. Анан ошол эле бир маселени эч жака жылбай эле турат да ордундачы. Себеби дегенде түшүндүрсө деле болот да, мисалы үчүн ушундай пайда болот, экологиялык зыяны ушундай, бирок баары бир биз алдыга жылышыбыз керек, ушул маселе чечилиш керек депчи. Ошол саясатташкан факторду кантип алып салса болот? Азыркы ачылып айтып аткан жанагы эл менен жолугуп алдын алуу түшүндүрүү иштери, алдын ала баягы элдин пикирин билип туруп, ошого жараша инвестор өзүнүн иш аракеттерин ошого жараша иш мерчемдерин кабыл ала турган бул айтылып атат, эми башталып атат. Мисалы үчүн Баткенде боло элек андай. Кайсы бир жерде Таласта кала берсе ошол лицензияны берүү аукциону же болбосо конкурс ошо жеринде, ошол айылда, ошол райондо, айыл аймагында өткөрүлсүн деген дагы сунуштар болуп атат. Бул менин оюмча жакшы. Муну мыйзамдаштырып, бул эми нормага кирип, мыйзамдуу ошол кадимки процедура же болбосо ошонун жол жобосу аныкталып эме кылса, менин оюмча жакшы болуш керек. Себеби ошол жактагы туруктуу эл дагы өзүнүн көйгөйүн айтат. Албетте, эгер түшүндүрүп, бүгүн ошол элге барып түшүндүрүп, пайдасын, зыянын, жол жобосун айтса, эл жөн эле жок, биздин ата бабабыздын жери деп туруп албаса керек да. Ошол функция кимге жүктөлүшү керек? Жергиликтүү бийликкеби, айыл өкмөттөрүнө, кимге? Мисалы үчүн түшүндүрүү, ошону схема түзүп алса болобу? Болот. Бул бардык деңгээлде. Албетте бул жерде мамлекеттик бийликтердин, андан кийин жергиликтүү лидерлер айрыкча ушул маселени терең билген
эксперттердин, анан элдин ишеними бар Авторитет. сыйлуу адамдардын катышуусу менен өткөрсө жакшы болот деп ойлойм. Действительно, такая системный вопрос, куда должны быть включены все стороны. И, может быть, стоит при каждом месторождении создавать советы, куда будет включено, во-первых, вся Разные иерархия стороны. власти, да, например, местное самоуправление и так далее, и так далее. И с другой стороны, как бы традиционные авторитеты, да, может быть, совет аксакалов, совет лидеров и так далее. И должен быть не просто совет, он должен быть какие-то, может быть, квартальные, может быть, годовые Отчеты, да. отчеты и договора, Да, да, да. чтобы потом с ними соотноситься. Потому что всегда нужен мониторинг, да, куда мы идем, а то просто создали и Люди непонятно, должны да. смотреть, да, вот экологически такие обязательства, да, постройки социального пакета, например, социальный пакет такой-то. И обязательства должны давать не только инвесторы, но и люди, да, потому что это тоже это все-таки взаимосвязь. И только таким образом, но почему как бы вот эти проекты еще очень уязвимы? Потому что даже если на местном уровне происходит такой договор и какие-то обязательства, потом включается туда из Бишкека, да? Да. Рука Бишкека, скажем да, такое. И она всегда, и не всегда бывает достаточно деликатной. Да. И она очень часто, на самом деле, вот при как бы разговорах с людьми мы видим, что очень часто виной становится именно некоторая там рука из Бишкека, я не знаю, из какого-то центра, Топорность какая-то. заинтересованная, да, мягко говоря, не деликатная. Где-то она слишком заинтересованная, где-то даже алчная, да, а где-то наоборот она по неумению. Сиз мисалы үчүн инвесторлор менен көп иштешесиз да, ушул программанын негизинде алкагында мен инвесторлордун үнүн уга алган жокмун. Алар ким мен үчүн мындай бүдөмүк эле боюнча калып атат да. Алар эмнени каалайт, келгенде ким менен сүйлөшөт. Келгенде негизи Жанагындай комиссия түзүлсө, ал инвесторлор кантип кирет, алардын өкүлчүлүгүчү ал жака. негизги келгенде инвестор келип туруп жогорку бийлик районго келгенден кийин район менен өкмөт айыл местный самоуправление байланышып туруп жерини тактап канча көлөмү бар инвестор билип туруп келет да, ал жактан лицензияны алгыча келиш керек да, келип туруп эл менен акылдашып туруп анан барып лицензияны алыш керек. Биз Хайтис айткандай Бишкектен бардык эле лицензияны алаттар, алып келип туруп, мисалы Хайтис Баткен районунда немеси бар. Өзүнүн набири бар. Урматы бар. Бул кишиге барат дагы планча айыл өкмөт менен сүйлөш. Бул киши барат дагы өкмөткө кирет, өкмөттүн айылдык Схема ошондой, эми мисалыга да айылдык кеңешке кирет, кирбесе өкмөт менен шап бүтүрүп кетип калат. Кийин келип туруп эле анау немеде ишти баштаса уже катастрофа чыгат. Да. Я бы вообще хотел возразить несколько, потому что есть государство, есть инвестор, есть местные органы власти, есть население. Ар бир эмелердин өз миссиясы бар, жоопкерчилиги бар. Ошону тактабасак, баары заниматься всем. Да. И жыйынтык чыкпайт кайта эле. Либо на русском, либо на кыргызском говорите. Да. Поэтому Лучше на я русском, считаю, да. хорошо. Я считаю, что государство должно проводить ясную, четкую государственную политику, где все процедуры были бы расписаны, требования к иностранным инвесторам, требования открытости, прозрачности. Открытость, Вначале вот Хайт Мурза же сказал, да, что все было точно. Это самый главный элемент, да. Единое правило, чтобы все, любой человек мог зайти на сайт и удостовериться, что не имеет дела с какими-то авантюристами. Тендеры соответствующим образом проводить. И чтобы возникло доверие к самому процедуре отбора. Потом уже начинается второй этап, когда государство соединяет или перепоручает местным органам самоуправления работать с этими инвесторами. Местное самоуправление доверяет правительству, принимает это инвестор, начинает проводить соответствующую работу. Донор должен выполнять, безусловно, все эти требования. Никаких крыш, никаких там взяток. Есть же организации, которые не... И посредников, да? И посредников, да. Сейчас же велика роль посредников тоже, да? И, соответственно, население. Ну, здесь вот я считаю, что вот Хайт Байки правильно говорит о том, что бата жағынан соблюдение национальных традиций в законодательство внести процедуры, механизмы. Даже вдоль, даже до бата, да? Да.
вот внести вот эти Очень моменты? просто, очень просто. Но эта процедура станет понятна и ясна населению. Потому что батадан кейін, после бата надо поддерживать. Конечно. Поддерживать. Однозначно поддерживать. На этом построено народовластие. Народовластие. И здесь еще я хочу один момент обратить. Вот вопрос возникает, кто должен этим делом заниматься. Безусловно, может быть, у местного АИЛ Өкмөту нету потенциала соответствующего. Поэтому вот когда проблема возникает, что на Западе делает первым делом? Он не к врачу бежит, он бежит к психологу. Психолог, который изучит ситуацию и предложит ему... Это эксперты, да? Да, это эксперты, которые не должны быть, скажем, только лишь из горнодобывающей промышленности. Да. Это должны быть разные эксперты, в том числе знатоки культуры, знатоки традиций, умеющие дипломаты, может быть, специалисты каких-то других сфер, то есть тех сфер, где испытывается недостаток. Вот мы же рабочие группы создаем с участием разных специалистов. Вот в Грузии здесь не случайно задали вопрос, они начали изучать проблему, как легитимизировать вот это понятие земля наших предков и отцов, а в конечном счете пришли к необходимости составления земельного кадастра под эгидой Минюста. И процесс пошел. Поэтому решение этой проблемы может быть совсем иным, чем предлагает местное население, чем предлагает правительство. Может быть, действительно, главная задача – это составление кадастра. Хайт мырза, биз программабыздын экинчи бөлүгүнө келдик. Эми сунуштарды айтып өтсөңүздөр да, кантип ушул маселени чечсе болот? Дагы бир кошумча айта турган нерсе, лицензияны алып келгенден кийин ошо жергиликтүү бийликтин макулдугу менен айылдык кеңештин чечими, айыл өкмөтүнүн, анан райондун эмеси менен лицензионный площадь деп же ошо лицензиялык аянттын картасыны госрегистрден алышат булар. Документаль, юридический документ. Монча площадь деген. Ошол майдандагы Шамбисай кен байлыгынын лицензионный площадына караганда жанагы майдан айылынын жарымы ушул площадька кирип калган. Бул дегенде ошонун жок дегенде бир 100-дөн ашык үй бүлөнү айерден көчүрүш керек. Маалыматтын ошол маалыматты так элге жеткирбей, анан аны бир-экөө угуп калып, бу жерде көчүрүлөт экен, мен атамдын жерин, мен мынча жерде багым бар, мен бир жылда миллион сомдук киреше алам, муну ким төлөйт деген суроолор пайда болот да. Бул бир мен айтайын дегеним, ошол элге маалымат жетиштүү берилбейт. Бул чоң себеп болот. Анан бул мен айтып аткан мисал майдан айылы өкмөтүнө биз бир айдан ашык ошол жерде иштедик. Бул боюнча акыйкатчынын 2014-жылы боюнча жылдык баяндамасына кирди. А жерде биз өкмөткө, жогорку кеңешке сунуштарды бердик, жанагы эрежелерди, нормативдик актыларды кайра иштеп чыгыш керек. Жанагы инвестор биринчи келип ошол биринчи элдин, ошол жерде туруктуу элдин макулдугун алыш керек. Аны менен шарттарын келишип алыш керек. Анан ошол шарттары менен ошол элдик жыйындын протоколу менен барсын деп атабыз жанагы конкурска. Ошондо баягы биргелешип кызматташуу жолу менен жергиликтүү өз алдынча бийлик органдары, мамлекеттик органдар, анан жана инвесторлор. Албетте биздин мыйзам боюнча жер астында кен байлыктар бул мамлекеттик бийлик, то есть байлык. Алны мамлекет, өкмөт чечет. Акыркы биздин эми азыркы мамлекет агентство берип атпайбы ошол эмени. Мыйзам боюнча ошондой. Бирок берки анан жанагы экология боюнча шартында мыйзамда көрсөтүлгөн жана калыбына келтирүү фонду түзүлүш керек ар бир проектте. Ал мыйзам түрүндө инвестор канча акча жумшап эме жана пайда таба баштагандан баштап ал эч кимдин макулдугусуз эле проценти көрсөтүлгөн ал фондко түшүп туруш керек. Аны кайра ошол жер иштетилип бүткөндөн кийин калыбына келтирүү боюнча, экологияны калыбына келтирүү, ошол жаратылышты калыбына келтирүү боюнча жумшалыш керек. Ошонун жумшалгандыгы, чогулгандыгы жөнүндө дагы маалымат жок дагы эл нааразы. Биздин бар жогубузду оюп салды, бузуп салды, жардыруулар болуп атат. Ким төлөйт? Кантип өзөт деген суроолор көп болот. Ушулардын баары биринчи маалыматты убагында жеткирип туруу, отчет берип туруу. Берип туруш керек.
Анан жанагы эрежелер мыйзамдуу уже жанагы нормативный актылар кабыл алыш керек. Ошол боюнча биздин мамлекеттин мен оюмча артыкчылыгы жарандык көзөмөл күчтүү. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жарандык эмебиз жок. Бар, жарандык коом бар. Жарандык коом бар. Ошол алыскы топ арасында турган майданда деле Эл арасында неформальный лидерлер чыгып, ошолор керек болсо интернет менен иштешти ошолор. Маалыматты алышып атты. Турцияда кантип иштетип атканын окушту. Кытайда кантип иштетип атканын баардык технологиянын жанагы цианид менен эмес, ачык жолу менен эметкенде канча зыяны бар, жана шахта түрүндө иштеткенде канча зыяны пайдасы бар дегендерди. Маалыматка аябай ач да, ошол кече да билинип турду Катрандачы. Ошол жанагы чыр-чатактын маалыматы. Маалымат жок жерде мен ушактар тарайт. Мен бир бул эртең бар жок. Ушакты таратууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Койлор эки баштуу туулуп атат, малдар. Балдар мынча мурда мынча процент майып төрөлөт эле, мына бул ушулар келгенден бери мынча болду деген маалыматты таркатып койсом, ал тез таасир этип атат. Маалымат жок жерде ушак өз таасирин берет да. Ачылбек мырза, сизден кандай сунуштар? Мисалы үчүн айтылат, ар бир үй бүлөдөн ошол жумуш орду менен камсыз болушу керек. Же болбосо кече эле биз мисалы үчүн Катранда сүйлөшүп атканда аялдар дагы иштегиси келет да, айлык алгысы келет. Ошондой инвесторлор менен иштешкенде кандай шарттар түзүлүшү керек жергиликтүү калк үчүн? Негизинен азыр маалыматка караганда Баткен областы боюнча көптөгөн жаш кыз-жигиттер миграцияга кетип атышпайбы? Ички Бишкекте иштейт. Көбү жогорку билимдүү. Келип иште десең иш жок. Ал эми ушундай инвесторлор келип туруп биз жергиликтүү бийлик, башкалар ишканаларды ушундай кен байлыктарды, технологдор жүрөт, кен байлыктарды иштетип эме кылып турган болсок, ошол биздин жаш жигиттер чем Россияга барып туруп кара жумуш кылгыча ушул жерде өзүнүн кесиби боюнча технологиялык өндүрүшчү болуп иштесе жакшы. Мүмкүн болушунча аракет кылып атабыз. Баары жумуш менен камсыз боло алабы ушул кенди өндүрүүдөчү? Баткен областындагы кен байлыкты иштете турган болсок, бизге тыш жактан дагы адамдар келип иштешсе керек. Эльмира, мы вот переходим к рекомендательной части нашей программы. Что можно порекомендовать, когда мы строим отношения с инвесторами? Тот же самый абрикос. В прошлом году появились, если не ошибаюсь, здесь турки, и впервые за много лет технология сушки фруктов изменилась. Впервые, да? Я до этого каждый год приезжала сюда и думала, почему эта технология, которая там переходит из поколения в поколение, достаточно сложно, не меняется. Приехал турок, он показал, что есть спрос, есть заработок от этого, серьезный заработок. И как-то все быстро изменилось. На самом деле, наверное, еще в Баткене нужны успешные истории. Нужно их показывать и нужно их транслировать. Что касается решения проблем, безусловно, главный игрок здесь все-таки государство. И государство должно, главная функция государства – это проецировать твердый закон. Определить правила. Закон четко. Да. Людям нужны четкие правила игры, без избирательности к чему-то. Да. И как только это будет происходить, конечно, мы можем соотноситься с традициями, но нам нужно определиться. Если мы говорим про рациональное такое направление, мы должны жить по адату, по шариату, в конце концов, или по закону. Вчера я заметила одну женщину в селе Катран, да, она рассказывала про то, что как она выращивала огурцы в парниках, да, то есть я увидела, что население очень хочет зарабатывать, очень хочет рабочих мест, да, и меня удивило то, что при таком желании такая ненависть к инвесторам, да, тут же включается вот эта эмоциональная часть, и я тогда подумала, что, может быть, каждому человеку просто нужно стать немножко эгоистом. Вот, как бы эгоистом, прагматиком, да, подумать, вот, а что говорит политик, а что он предлагает на самом деле, а что происходит, да? Предлагал бы государству немножко, а серьезно отойти от технократических проектов и подойти к этой политике вдумчиво, с учетом наших исторических традиций, нашей культуры, уважения, присущего для кыргызов уважения к экологии, к экологической среде, к балансу и так далее, так далее. Я думаю, это только лишь сблизит правительство и народ. Второе – это открытость и прозрачность, требования ко всем, чтобы не было возможности для манипуляций. Третье, что я хотел бы сказать, о том, что необходимо вовлечь местное население в эти проекты максимально.
через создание общественных советов при горнородных компаниях, либо через гражданское общество представителей. Но их участие должно быть справедливым, да? То есть, помните, вы говорили, с каждого дома, а не так, чтобы мои знакомые или мои родственники. Поскольку мы живем по старым привычкам иногда, там родственников в первую очередь устраиваем или знакомых, а другие остаются у разбитого корыта, должен быть принцип справедливости. Если компания набирает сотрудников, чтобы заручиться поддержкой, из каждого дома должны взять по одному человеку. Если нужны еще люди, еще раз пройти по второму кругу, из каждого дома получить два человека. Женщина, мужчина, молодой человек, неважно. С тем, чтобы каждый видел в этой компании часть своей жизни и своего будущего. Тогда, я думаю, горнородные компании получат очень серьезную поддержку среди местного населения, и возможностей для манипуляций будет очень меньше. Потому что местное население, оно же считает, что от разработки месторождения получают выгоду только те люди, которые там работают или там, которые активно с ними сотрудничают, а остальные ничего не имеют, ни школ, ни... Поэтому вот этот принцип справедливости, присущий для нашего народа, он должен быть вот хотя бы в такой форме восстановлен. Здесь ничего сложного нет, это техническая проблема. Эльмира, я хотела спросить, а у нас есть успешный опыт работы с инвесторами в Кыргызстане? Что мы можем... Есть предположение, что если он даже есть, то он умалчивается. Потому что, вы знаете, почему происходит вот такой дисбаланс? Есть успешные проекты, производственные, инвестиционные и прочие. Но на самом деле, мне кажется, человек, который делает успешный бизнес или делает успешную инвестицию, он не спешит его рекламировать. Сразу же придут. Вот все-таки это самая политизация и перераспределение ресурсов. У нас перераспределение ресурсов только на моей памяти 4 раза было таких мощных, таких вот системных в стране. И это самый большой риск. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Данакер программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылыш инвесторлор жана жергиликтүү калктын ортосундагы конфликттер жана аларды азайтуунун жолдору деген темага арналды. Бүгүнкү катышуучулар менен дагы бир жолу тааныштырып кетсем, бүгүн биздин программада Хаит Айкынов, акыйкатчынын Баткендеги өкүлү жана жергиликтүү эксперт. Сизге чоң рахмат. Андан сырткары Ачылбек Бекташев, Баткен областынын администрациясынын инвестиция жана тышкы экономикалык байланыштар бөлүмүнүн башчысы. Чоң рахмат жана ишиңизге ийгилик. Эльмира Ногойбаева, Зайнидин Курманов, тарыхчы профессор. Сиздерге чоң рахмат. Бул программаны сиздер Facebook'тан жана YouTube'тан дагы таап көрсөңүздөр, окусаңыздар болот.